Adam özü ушундай bir mahlukбуз, бирок Алла Таала мен эмеле Акида Насафияны biraz карап чыктым, ошол жерде bir söz, сонун söz бар экен, субханалла. Алла Таала периштеден дейт, периштеден. Периштенин пайгамбарынан дейт, адамдын пайгамбары өйдөрөөк турат дейт. Ал эми жалпы периштелерден дейт, жалпы адамзат өйдө турат дейт. Караңыз кандай нерсе. Биздин өйдө үстөмдүгүбүз ушунчалык чоң деңгээлде биз өзүбүздүн кадырыбызды көрүп өзүбүз билбейбиз, адамдарчы. Мисалы адамзат билбейбиз кадырыбызды. Биздин кадырыбыз ушунча чоң. Алла Таала субханалла бизди жаратып, анан биздин арабыздан пайгамбарды жөнөтүп, бизге китеп берген, бизге дин берген, машалла, келбет, сулуулук берген, дене берген, машалла. Өзгөчө ушундай да бизде рахаттын бардык жер нерсеси бар. Ошол себептен биз өзүнүн ордубузду билбей калабыз кээ. Ушундай кээ бийлигиң да жок, байлыгың деле жок. Бирок субхана Кудай Таала сага жамал берип койгон, сулуулук берип койгон. Ошо сулуулугуңду мисалы эмне экен? Адамдар мен да ушундай болсом деген нерсе акырындан өтүп, сага өтө берет деген сөз. Эмнеме деши мүмкүн. Керек болсо мисалы эчтеке жарабаган бир нерсени мынтип айдап кылдыратып айдап барасаң, сен жаңы эле үйдөн моторун эптеп оңдоп туруп, бирөөнүн аккумуляторун салып, от алдырдың да, прикрутет алып чыктың да. Бирок субхана бир акырын жөө кетип барат экен. Ушундай жок, ушундай машинем болсо дейм. Ошол деле болсо ушундай бир адамдын нескен өткөн. Эми бир заман болот дейт, пайгамбарыбыздын эмеси бар экен. Адамдар ушунча көбөлүп кетет экен да, абдан көп адамдар өлөт экен. Ушундай адамдар өлгөнү өтө көп болот экен. Адамдардын өлгөнү өтө көп болот экен. Уйкум келип кетти, аркамдан. Уйуктаган соң моштуктап атат. Анан адамдар ушунча көбөлүп кетет деп айткан экен да. Абдан көп өлүп калат экен. Адамдар өзүнөн өзү кырылат экен. Анан сурашкан экен. О Алланын элчиси, ошол заманда эмне согуш көп болобу десе, жок, согуш деле болбойт дептир. Эмне чума болобу дегенде, чума барбы дегенде, тоос, жугуштуу оорулар. Абдан көп болуп кетеби десе, жок дептир. Дүйнө ушунча көп болгондугунан адамдар бири-бирин көрө албайтып, көзүнүн көз тийип атып өлөт, кырылып кетет экен. Азыр заман ушул эле болуп калды. Азыр тамак көп. Тамактын түрү бар. Мына азыр чөнтөгүндө акчам такыр жок деген адамдын чөнтөгүндө 5000 сом турат азыр. Акча табыш да оңой болду, тамак табыш да оңой болду. Кийимдин түрлөрү бар. Машина, мүлк, дүйнөнү айтпай эле коеюн. Бул нерселер ушунча көп болуп кетти. Анан эми ошол эле мезгилде биздин баягы жөнөкөйлүгүбүз жоголуп, жөнөкөйлүк баягы илгерки кичипейилдүүлүгүбүз эми мындай шүкүр айткан убакыт болду, жалаң шүкүр айтышканда эми Кудайга шүкүр эми. Келип мисалы бир коозду бөлө тартып туруп, жеп коюштур, ушуга шүкүр, машаллах, ушуга шүкүр деп коюп жашай беришкен. Эми азыр болсо каниеттүүлүк деген нерсе жоголуп, бизде азыр ач көздүк деген нерсе пайда болгон турат. Мындай айтканда жажда наживы богатство деп коет. Мындай айтканда биз ушундай бир дүйнөнү чогултканга ач кабыз азыр. Суу сабаткан киши дейбиз. Мындай суу сабаткан адамдайбыз дүйнөгөчү. Ошол үчүн биз мындай мурун чоң эки мамлекет ушундай курал жарак жагынан бири-бирине жанталашып, бири-биринен жарышкан болсо, азыр сиз менен биз бардыгыбыз тең дүйнө чогултканга жарышып калганбыз. Ушундай нерсе. Мисалы, бирөө тиги мындай кылып берсе, мен да ошондой кылам. Тиги десе, мен да ошондой кылам. Мындай айтканда алда. Анан ошондой эле мезгилде карасаңар, бүт бардыгы тең кантип акча табыш керектигин гана эмесин сабактар өтүлүп калган. Кантип табыш керек деген нерсени гана эмеси мындай жүрүп калган азырчы. Бир нерсе чабыш керек, бир нерсе алдап атабы, адалбы, арамбы карабай бир нерсе кылабыз да. Ошонун бардыгы тең эле ушул бири-бирибиздин көрө албастыгыбызга, бири-бирибизге көз тийишке себеп болду дагы. Анан көп адамдар ушул эле нерсени өткөтүп атат. Мына бирөө айткандай, мен байлыгым бар, бийлигим бар, бар десем бар, бирок ден соолугум жок дегендей сөз болуп атат да. Көп адамдар ушундай болуп калган. Бардык нерсеси бар, бирок ден соолугу жок. Эми эмнеден десе, ал деле баягы ушундай баягы кандай десем, ысык сууктан эмес. Адамдын ошол адамга болгон баягы эмеси, суу, кирнеси, көзү өтүп кеткен себебинен мынекен үйүндө да болсо да тынч отуруп уктай албайт. Нерви качай эле турат. Эмне ушундай кыжырланып турат. Аялына да ыраазы болбойт, балдарына да ыраазы болбойт. Ушундай эле кыйналып эле жашап аткандар аябай көп экен турат. Эми бул нерсе бир жагы экен. Эми субханалла, сиз менен биз кантип эми жашоодо
бул хаяттан Алла берген өмүрдө кантип ушул нерселерден сактанабыз деген нерсени да айттым. Бирок барды келди, бул иманга байланыштуу болуп тургандар. Мисалы, диндин актуалдуулугу, мисалы биздин дини, ислам динин актуалдуулугу. Мисалы, бар ушул турган баары мусулманбыз. Же мусулман эместер да барбы? Жок да турабы? Баарыбыз мусулманбыз. Алхамдулилла мусулманбыз. Бирөөнү да мусулман эмесин айта албайсың. Бизде шариятыбызда чоң күнөө кылып, бирок ошону адал демейин капыр болбойт. Мисалы, бир адам чоң күнөө болду, мисалы кайсы нерсе, арак ичүүнү жок бул адал десе, анда ошондо капыр болуп калыш коркунучу бар, Кудай сактасын. Эмне үчүн дегенде адал кылган себебинен. Арамды адал кылган себептен адам не болот экен? Капыр болуп калыш коркунучу бар экен. Бирок качанка чейин кичине чоң күнөө болот, бирок ошол нерсени адал дебестен өзүнүн напсисине азгырып кылып аткан болсо, биз мусулман катары эсептей беребиз аны. Мусулман эле боло берет. Эч качан мусулманчылыктан чыгып калбайт. Эми дейин дегеним, бирок биздин капырчылыгыбыз, Кудай сактасын аузубилла, иманыбыздын алсыздыгы бизди күндөн күнгө жана сазга баткан адамдай акырынан соруп баратат биздичи. Улам өткөн сайын. Мисалы, Пайгамбар айтат, ислам дини 5 негизден турат дейт. 5 негизден турат. 5 устундан турат. Биз 5 мындай бир чоң бир устундан турат деген экен. Биринчиси десе бул некен келме шахада. Ашхаду ла илаха иллаллах. Көөлүк беремин, бир Алладан башка сыйынып атат жок. Бул сөз ушулай айтып атпайбы? Ашхаду ла илаха иллаллах. Мен көөлүк берем дегенден баштап эле, же болсо сиз өзүңүздү тастыктайсыз ким экениңизди. Бирок көп адамдар көөлүк бербей эле, мисалы, айтат экен, ашхаду ла илаха иллаллах деп туруп эле, көөлүк берип эле, бирок дагы деле болсо, Кудайга ишенбесе. Кээ бар, мен атеистмин деп жүргөндөр бар. Кээ бар, мен теңирчимин деп алышты азыр. Кээ бар, мен башка бир нерсеге ишенем. Кээ бар, мен мындай эч бир нерсеге ишенбейм, бир Кудай бар экенине ишенем деп. Туурабы? Бирок ушул нерсе, ушулардын баардыгы көөлүк бергенге жарабайт. Же болсо ушул имандан чыгып болуп калат. Кээ бирде адамдар сиз менен биз билбестен эле, ойлонбой, эч нерсе дебестен эле акылыбызга салбай туруп бир нерсени сүйлөп салып, субханалла, Алла Таалага мындай шек келтирип коебуз. Баягы кыргызда сөз бар экен, ушуна баягы жаңылбас жаак, мүдүрбөс туяк болбойт дейт. Бирок Кудай менен болгон мамиледе бул этият сүйлөш керек. Мындай ойноп сүйлөсөң, ойлоп сүйлөш керек экен. Көп адамдар ошол бир нерсени сүйлөп салып, ошо менен өмүр бою страдайт экен. Мындай айтканда тилден келген кесепет болот. Тилден келген кесепет. Качан адамдын тилинен жаңылса, Кудай менен болгон мамиледе, ал адам субханалла эртең күндө ошо тили менен кылган нерсени мойну менен тартыш керек болуп эсептелет. Мойну менен тартат экен. Кандай экен? Жөн эле тартпайт экен, мойну менен тартат. Ошол себептен Кудай менен болгон мамиледе качан сен көөлүк бердиң, о Кудай сен барсың, сен шеригиң жок, сен бар нерсе ээсисиң, сен рызкы берүүчүсүң, сен тирилтүүчү, өлтүрүүчүсүң, сен тирилтип кайра суракка алуучусуң деген нерсе иман келтирдиңби? Эми субханалла, муну оозду жабыш керек экен дагы, акылды туура иштетиш керек болуп эсептелет экен. Көп адамдар субханалла өзүн акылдуу сезип дагы кээ бир өзүн Кудаймын дегендер бар, туурабы? Анткени өзүнүн акылына таянат. Качан адам акылына таянса, ал адашат экен. Бирок качан Кудайына таянса, ал дайыма туура жолду таап кете берет. Ушундай нерсе, мындай мутаваттир деп коет, мындай эч бир мындай талашсыз, мындай эч бир мындай бир мындай айтканда эч бир талаш болбой турган, мындай категорий аябай бекем далилдер менен боло турган нерседе Куранда Алла Таала ва илахукум илаху вахид айтып аткан дейт. Силердин илахыңар дейт, Кудай илаху вахид, ал бирөө дейт, бүттү. Демек, сен көөлүк бер, бирөө эле деп. Эми ошого баарын табышташ керек экен. Бул биринчи устун экен. Сен өзүңдү Кудайга табышташың, же болсо, о Кудай, мен сага өзүмдү табыштадым экен. Мен сенин кулуңмун, сен менин жаратуучумсуң дегенден баштап, сен чыныгы көөлүк берген болуп эсептелет. Эгерде адам баласы өзүн көөлүк берип туруп, бирок өзүнө өзү таяндыра болсо, мен көп окуп атам азыр, бир өзүңө таяныш керек деген ушундай бирмелер чыгып, мондай дерзкий балдарды коюп туруп, мындай чуркатып, аны бокстаттырып, эле өзүңө таян, өзүңө ишен дегендер бар го. Ушундай сөздүн баардыгы тең адамды эмнекен күнөөгө алып барат акыры. Сен биринчи Кудайга таян, анан Кудай Таала берген мүмкүнчүлүккө таян андан кийин. Кудайга таянат экенсиң, анан Кудай Таала берген мүмкүнчүлүккө таянасың. Башка нерсе жок. Кимде-ким Кудайдан башка бирөөнө таяна турган болсо, же болсо өзүнө таяна турган болсо, ал акыр түрмдөрдүн бели сынат. Ким акылына таяна турган болсо, бүгүн акылы жете турган точкага жетти, токтойт болду. Ушундай нерсе.
Ушундай нерсе. Демек бул дүйнө акыл менен күчтүн орду Кудайдын алдына келгенде эчтекеге жарабай калат. Демек күбөлүк бер, чындап күбөлүк берген. Кудайга шек келтирип эмес, өзүңдү өзүңдө Кудай сезип албаш керек. Мына эгерде ушул жерде отурган бардыгыбыздан чогулуп келип турупчу бир моментте мен ушул жерде деген деп айтпай эле коеюн. Мына 8 миллиард адам болсо жер жүзүндө, ошолордун бардыгы тең бир моментте келип туруп, мен ошончо дагы жиндерди кошуп коеюн мейли. Жин шайтандарды кошуп коюп бир майданга чогултуруп, "О Алла" десе, ошолордун бардыгы эмне сураган болсо, Алла Таала эмне экен? Аныкын баарын берип туруп, Алланын казынасынан эч нерсе кемибейт экен. Ал ушундай экен. Биздин ашхаду алла илаха иллаллах күбөлүк берем, Алла бир сенден башка сыйга тагсат жок дегенде, сен ушунча нерсенин баарын рызкысын берип аткан, ушунча нерсенин баарын жашоосун берип аткан, ушунча нерсенин баардыгын ордуна коюп аткан, ушунча нерсенин баарын тагдырын жазып койгон затка ыйман келтирип күбөлүк берип атасың. Мен сенин кулуңмун деп күбөлүк берип атасың. Мен кулмун, мен эчтекеге жарабаймын мен деп. Мен сенин пендеңмин деп сөз бар, пендеңмин. Мен сен пендеңмин. Сен мындан башка эч ким мага эчтеке кылып бере албайт деген сөз. Дайыма айта берем, субханалла. Мына адам баласы тууганына таянып, бирөөнө таянып жүрө турган болсочу, ал таянычы бирөөнө чыдап коет. Мен азыр көп көрүп атам мындай нерсе, аябай көп. Аябай таянып жүргөн, ушул нерсени кылып аткан, ошонсуз жашай албайм деп жүргөн, бирок Алла кадыр экен. Кудайдан башка эч кимиси калбай калды. Кыргызда сөз бар да, энеден тууган 9 болсоң да, жалгыз эмне? Бир жалгыз, бир башта. Демек субханалла ушундай экен. Кээ бир убактарда ушундай сиз менен биз жашообузда канча деген нерселер болуп кетет экен. Ошол мезгилде жалгыз калып калган мезгилде Аллахым айтат экен. Алла Таала ошо сен күбөлүк берген, биз күбөлүк берген Кудайым айтат экен. Пендем, сен жалгыз эмессиң. Мен сенин жаныңдамын. Бүткүл барды. Эми ойлоп көрсөң, эми чындап күбөлүк берген болсом, кыямат күн болгон мезгилде дагы Кудай Таалам субхан бардыгыбызды тирилткен мезгилде өз айтат экен. Кайда? Жакшылыкта да, жаманчылыкта да мага күбөлүк берип таянгандар кайда дейт экен. Мына ошол мезгилде Алла Тааланын алдында бир пенделер чыгат. "Я Алла, биз сага таянганбыз." Туура айтасыңар дейт. Силер мага таянгансыңар, силер мага жалынгансыңар, менден сурагансыңар. Эми мен силерди бүгүн шерменде кылбайм дейт экен Алла. Бүгүн силер эч качан болот. Ошол мезгилде күчүнө таянып, акылына таянып, бийлигине, мансабына, байлыгына таянган бардыгы тең эмне болот экен? Эч нерсеге жарабат экен. Ал айтат экен, Алла Таала айткан, "Баргыла" дейт экен. Кимге сыйынган болсоңор, кимге таянган болсоңор, ошондон алып алгыла деп айтат экен. Демек ушул туган мынакей бүткүл оорунун, бүткүл проблеманын, бардык проблеманын. Чын жакшылыкта проблема ишенесиңерби? Жаманчылыкта проблема. Бул экөөнүн бардыгы ким дейм Аллага таянса, күбөлүк бер, чыныгы ашхаду, мен күбөлүк берем дейт Алла. Алла илаха иллаллах. Сенден башка Алла, сенден башка илах, башка эч бир башка сыйынууга ылайыктуу зат жок деп чын жүрөктөн айта турган болсоң, болду экен. Ошол жерден чыгат экен адам. Чын, ушундай нерсе. Демек чыкпай турган нерсе болбойт экен. Бул дүйнөдө бардык проблемалар эмне экен? Ашхаду дегенде бүт токтойт. Качан ашхаду дегенде, күбөлүк берем дегенден баштап токтойт турган. Анан качан сен ва ашхаду жана күбөлүк берем Мухаммадун абдуху ва расулу. Жана Мухаммад Алланын кулу жана элчиси дегенде, анан кийин сен ошол көрсөткөндөй, пайгамбар көрсөткөндөй жашап баштаса, анда болду экен. Сен бактылуусуң, болду бүт. Сен Мухаммаддын аркасынан ээрчидиң, бактылуусуң, болду. Проблема кылбаш керек. Сен күбөлүк берип таяндың Аллага, эми пайгамбарыбыз болсо, ошол таянуучуга кантип сыйынууну көрсөтүп кеткен адам экен. Кантип жалыныш керек көрсөтүп кеткен адам экен. Кантип ошого жаккандай жашап кетиш керек экенин көрсөтүп кеткен адам экен. Демек субханалла, ошонун аркасынан көрсөткөндөй кыла берип турган болсом, ошону 100%, эргешип алып 100% ошондо мындай айтканда хутуба, мындай эме коет жана усватул хасана. Ушундай жакшылыктын эң жакшы үлгүсү пайгамбарыбыз экен. Ошол ким деген пайгамбарды айткандай көрсөткөндөй жашап баштаса, эйиңе сакал коюп кой, көчө айткандай. Эйиңе сакал коюп койдум. Эйиңе сакал коюп койдум. Пайгамбар коюптур деп эле. Пайгамбар көрсөттү да оң жагың менен үйгө кирип койдуң. Мисалы билесиңерби? Оң жагың менен ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир рахманир рахим деп туруп үйгө киргендечи,
калп айтканда болбойт. 20 жакшылык келет сен менен кошо. 20 жаманчылык сыртта калат экен. Баягы устаз айтып атты. Эсептеп бере албайм. Бирок ошонун бирөөсү мына качан ассаламу алейкум бисмиллахир-рахманир-рахим пайгамбар сүннөт дегенде үйгө кирдин, аял болсун эркек. Болду экен. Берекенин эшиги сен менен кошо келет экен. Шайтандын бүт бар сыртта калып калат экен. Бирөө да калбайт экен. Бүт бар сен менен ээрчип кирбейт, токтойт экен, болду. Эшик жабылып калат экен, нурдан болгон эшик жабылып калат. Болду, эч бир жаманчылык кире албай калат экен. Негатив дагы, о кара нерселер дагы, сенин бүт нерсең мына ачууңдун баардыгы сыртта калат экен. Ушуну эле айтып койдум. Пайгамбар сүннөттө үйгө кирип келет. Эми ошол мезгилде мисалы алдыган аялың, апаң, балдарың чыга турган болсо, учурашып ассаламу алейкум, кандайсыздар деп, баягы сүннөттө турабы? Пайгамбар үйгө жылмайып кирген. Мисалычы, мына жылмайы да сүннөт негизиндечи. Бизде Мухаммад саллаллаху алейхи эркек деп ойлойбуз да, жок андай эмес бул. Жылмайып. Бизде тескери айтат, Кудай эмечи, жылмайгандан түгүл дейт го биздечи. Бизде кыргыздын ушундай кээде тескери болуп кетет да. Бирок деген ал башкага айткандыр балким, бирок айтайын деген нерсе, мынекен жылмайы да сүннөт. Жылмайып, машалла, ассаламу алейкум деп. Ассаламу алейкум деп. Мага канчасы эркектер айтат, канча жылмайсам деп аялым так жылмай кой дейт. Кээ бир аялдар айтат, субхана, канча мен мээнет кылдым дейт, жылмайып, ушундай болсо, баягы кабагы мындай көтөрүлбөйт дейт да. Бирок башка аялдар көрсө мындай көтөрүлөт дейт. Мага көтөрүлбөйт дейт да. Ошондон кийин адам келип жылмайын дейт. Жылмайсыз мына, ал жылмайдыңыздар кандай маана көтөрүлүп кетти. Кичине жылмай турган сөз. Бура сүйлөгөн эмнеге жакшы? Өлгөнгө жакшы дейт машалла. Кыргызда бул сөз бекер эмес. Кээде бура сүйлөш керек экен, калп болбосо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынекен ушундай бир тамашалап болсо да калп айтпаса дейт кимдеген. Бейиштин так ортосунан бир үйдү ода кылам деген пайгамбар. Касам, бирок чындык болсун. Бир кемпир келатыр. Пайгамбар айтат, "Я Расулалла, мен бейишке киремби?" десе, "Жок, бейишке кирбейсиң" деп коюптур. Баягы кемпир шок. Пайгамбардын оозунан чыгат да, "Жок" дегенчи. Эмне кылам мен? Ушундай болсо пайгамбар айтат, "Ай апа, бейишке деген жалаң жаш болуп киресиз" деп айткан экен ба. Бейишке кемпир болуп кириш жок экен. Чалдар, кемпирлер, так что бейишке 18 жаш машалла. Жок, Иса алейхиссалам 33 жаштагы болуп кирет экен. Аллаху акбар. Кандай сонун жаш, Рассвет деп коелу орусда. Рассветте гүлгүн жаш, гүлгүн жаш. Улан деп коелу, ошол менен улан деп коелу. Улан эмес, тоюз, кечирип коюңуздар, адашып кеттим окшойм. Демек ушундай болот экен. Көрдүңүздөр, сүннөт. Кимден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашап койсо, көрсөтүп отурган болсо, эмедеки көз, сөз, тил, тиш, бала, кажылар баардыгынан эмне болот экен? Эмне болот экен? Кутулган болот, машалла. Так эле кутулгары келбейт го. Ошондой нерсе. Ошол себептен баардыгын сураш экен. Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Мына ушул устун машалла. Так ортосунда турган устун ушул эки болуп эсептелет машалла. Кимде ушул устунду тургузган болсо, аны үчүн намаз окуш оңой эле болот. Экинчи устун турат. Сен чындап Кудайга ишенсең, чындап пайгамбарга ишенсең, анда намаз окуш сен өзүңөн эле кантип окуганын билбей каласың. Сен кыйнабаса деле өзүң окуп баштайсың. Эгерде Кудайга болгон ишенимиң алсыз болсо, пайгамбардын аркасынан болгон айткандай алсыз болсо, анда субхана намазды мээңе буйса да кирбей коюшуң мүмкүн. Дин бул жүрөктөгү нерсе. Канча жүрөгүң, калбың ошол нерсени кабыл алган сайын, мына ошондон баштап. Ал эми кимдин калбы, жүрөгү кабыл албаган болсо, ал же капыр болот, же эки жүздүү мунафык болот. Демек, эки жүздүү мунафык менен капырдын экөөнүн айырмасы жок турган. Намаз окуш өзгөчө эле жеңил нерсе. Болгон нерсе ал сенден эле. Ар бир окуйлат. Анткени Алла Таала силерге оор боло турган. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Алла ушундай айтып аткан. Жеңил экен динибиз. Биз нафсибизге жеңил экен. Намазда жеп жеңил нерсе. Болгон нерсеси эмне экен? Биздин жана биринчи иман келтиришибиз жок. Biz tilimizin uçuğuz men ayttık. Yok. Bayağı bir adam gelip aytkan eken. Müslüman gelip. La ilahe illallah, la ilahe illallah öyle deyiveresinler. Ana şuna aytsana beyişke giret de aytasınlar deydi. Benim bir papugayım var deydi. Oşol gerek bolsa la ilahe illallah aytsa kul halatın oşok koyat deydi.
Papugay eкен. Ana maqul alып ketчү papugayын көрөйүн дептир. Ana alып келет, papugayын açат. La ilahe illallah, la ilahe illallah, kul huvallahu samad lam yalid yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad deb okuyat. Gördün mü dedi. Sağarını işte tacvid bilen okuyup deptir. Tapta okuyup ketкен көрсөчү. Maqul deptir musulman. Üstün cevap koyuptur. Bana torkiletken üstün cevap koyat. Anan janına koyup mışıkta okuyup dur bayağı. Aç deptir. Açkanda bayağı papugay açık alsa mışıkta görgөн jana çırr degенден başka ayta alбайт экен да. La ilahe illallah da yok, kul halat da yok da. Çır ele çır de babayı yağıl o. Ve bu ne oldu? Ayttır deptir bana. Ayt papugay aytsın. Bayağı çırıldap tağır ayta alбайт. Gördün mü deptir subhanallah. Biz musulmanlar kaçan Azrail degen mışık gelgende çırıldap kalbaylı dep günüge la ilahe aytabыз деген. Azrail gelgende kimnin akırkı sözü kelime çıkkan bolsa ошол бейиштик болот. Кээбирлерибиz азыр мисалы сакал коюп алсак, узун көйнөк кийип алсак, хижап кийсе элек тим эле бейишке путевка алып алгандай жүрүшөт го мына. Реальный мышык келгенде көрөм да. Баарыбызды. Ошо себептен субхана бул дүйнөдө бирөөнөн бири артык эмес деген сөз ошо. Такыбачылыгы менен артык. Түнү туруп ыйласаң, демек ооздан келме чыгат деген сөз. Сага оорчулук келген болсо сабыр кылсаң ошондо келме чыгат деген сөз. Жакшылык келсе шүгүр кылсаң мына ошондо келме чыгат деген сөз. Адамдарга чында жардам керек болуп турганда жардам берип турган болсоң мына ошондо келмең чыгат деген сөз туган. Ушундай. Көөлүк берели машалла, кутулалы, азаптан кутулалы. Кудайыбыз көрүп турат, карап турат. Ал бүт нерсени жаздым жок, карап турат. Анан канча жашаба, кандай жашаба, акыр түйү өлүмдүн даамын татар, унутпашыбыз керек экен, Аракет кылабызбы машалла? Тарынган жоксуңарбы? Жүрөгүңөр тынчпы машалла? Келме келтирдиңиздерби машалла? Толук ыйман келтиребизби? Аракет кылабыз, Allah razı olsun. Anda bir emeğimiz var. Allah baarzı gününüz geçirsin. Bugün emeğim dönemde. Kimden göz aynayı çok bola turgan bolsa, göz aynak jasagan bir Türktü çakırıp koygan. Saat 14'de gelip kalıp boş gerek. Göz aynak gerek bola turgan bolsa, oşanı var mı oşağı jasat olsan abi. O жерге келет. Alıstan köpten beri baralap atkan bolsa, bugün tekşerip ketip jana kındaylar men kelipçi. Ana tekşerip göz aynağınız бар деме кылып, ana men öz göz aynak көп таганам да. Зренияныкы. Анан эртең кайры жасап алып келип колуңарга берип коюп турганчалык кылып берет иншалла. Макул ушундай келет экен. Башка нерсе жок эми. Аллах баарыбызга иман хидаят берсин. Алла Таала баарыбызга береке берсин, күнөөбүздү кечирсин. Кудай Таалам эл журтка тынччылык берсин тугандар. Азымда Азирет Муфти шайланды көрдүңүздөр. Билесиздер мусулмандар баардыгыбызга ошол муфтибизге итаат кылып, баардык фатва, диний мүчүлүштөргө, руханий баардык чечимдин баарын тең ошо муфтибизге байлайбыз. Ошо муфтибиз эмне чечим чыгарган болсо, аалымдардын кеңеши менен биргеликте машвара кеңешип, биз ошолорду туура деп эсептейбиз. Ошол эле билишиңер керек. Аллага, анын пайгамбарына, анын сахабаларына, анын аркасынан ээрчиген салаф салихиндерге, аалымдарга, каарыларга биздин сөз тийгизип, аркасынан жаман сүйлөшүүбүз шариятыбызда эмне экен? Арам, чоң күнөө болуп эсептелет. Ошол себептен колдон келишинче эмне эткенбиз? Жакшы сөздөрдү айталы, жакшы амалдарды кылган. Биздин акыбыз ушуреки, алардын арасында падышабызга дагы, анын вазирине дагы, ошол мезгилде ошондо падыша тандаган муфтиге дагы аркасынан биз дуаларды кылышыбыз керек экен. Амин. О Кудайым өзүң райымы ушул жерде отурган баардыгы райым алы көр. Эмне максат ошо максат толугун жеткизе көр. Оорубузга шифа бер, жолдорду ачык кыла көр. О Алла, кыргыз элибиздин дагы жашап аткан, жейди ошонун ичинде жашап аткан баардык Кыргызстанда жашап аткан баардык мусулманга дагы өзүң жакшылыктарды насип кыл. Баардык кырсык балалардан өзүң сактай көр. Эл журтка тынччылык бер, аманчылык. Алла Таалам өзү сырттан жана иштен келе турган душмандардан, бөтөнчө иштен чыгып, өзөктү өрттөй турган душмандардан Кудай сактасын. Баардыгыбызга Алла Таала салих, таква, завжилардан насип этсин. Баардыгыбызга Кудай Таала салих, таква, балдарды насип кылсын. Кудай Таала эмне ниет кылса ошого толук жеткизсин. Алла кабыл кылсын. Машалла, табаракалла.